Даяр болсоңуздар экранга жакыныраак келип алыңыздар. Азыр биз буюрса айылдабыз. Jeep Wrangler боюнча тест драйвты баштадык туугандар. Азыр мына жерде бир 30 метр, 40 метрче бир эме бар, подъем бар. Бийиктиги жакшы эле бийик. Камера сиздерге жеткире алабы? Ушул жерден чыгып алып, андан ары биз тест драйвты баштайбыз туугандар. Бисмилла. Азыр бул жерден блокировкасы жок. Кадимки трассада жүргөн 4WD авто ошол менен эле чыгабыз. Бир айдап көрөбүз. Болбосо анан 4 баллонду блокировка кылып айдап көрөбүз. Кеттик. Бисмилла. Так. Авто 4WD. Бул трактор эле экен да, кыскасы. О, чыгып кетип атышын караңыздар. Эч нерсе билинбейт, Танк эле экен да булчу. Азыр ушул 4WD автодо турат туугандар. 4WD авто. Азыр буну эми так 4L-га түштү. Ушул пониженный скорость плюс subway дейт. Мында кошуп иштетип коебуз. Күйдү буюрса. Subway дегени күйдү. Sub бар деп коет экен. Так, антизанос өчтү автоматический. Буюрса азыр эми мына кичинекей дөңчөлөрдөн баштайбыз. Даяр болсоңуздар кеттик. Бисмилла. Баллон тыгылып да койбойт, Баллону грамм тыгылып койбойт. Буксовать этип койбойт мындай. Азыр мына подъемдон дагы чыгып көрөйлүчү. Эч нерсе билинбейт. Мындайрагынан чыгып көрөйүнчү, азыр эч нерсе билинбеди. Хотя буксовать дагы этип койгон жок. Бул Jeep Wrangler'дин туугандар. Азыр бул биз айдап жүргөн кадимки эле 5 орундуу. Мунун анан 2 орундуу бар. Будан кыскараак болот. Анан будан узунураак пикабы болот. Ушул эле 5 орундуу, анан арты пикап. Анан 2 орундуу просто кыскараак болот. Анан булардын тоо ташка ыңгайлаштырылган эң жакшы жери
Bunun эшиктери полный алынат. Мен сіздерге комплектациясы боюнча, ички салону боюнча кыскача обзор көргөзүп өтөм. Бул жерде поворот повторительдер болот, күзгүдө слепой зона бар, анан бесключевой доступ бар туугандар. Эшиктер муну шестигранниктер менен полный эшиктер чечилет. Мынакей. Анан бул жакта электропакет жок. Электропакет ногу салондун ич жагына жайгашкан. Полный 4 электропакет айнек көтөргүчтагы салондун ич жагына жайгашкан. Себеби 4 эшиктен чечилет, мынакей арт жагы дагы чечилет. Так, анан ички салонуна келе турган болсок, туугандар. Бул жерде мыногу колонкалары, сиздер көрүп турган бул жагында мынакей мына шестигранниктер менен, мисалы, мыногу арткы терезеси чечилет. Мыногу рамасын көрүп турасыздар. Бул скелети, мындай айтканда. Азыр үстүнү дагы сиздерге ачып бир катар көргөзөйүн. Мынакей бул жерден үстү мондай болуп ачылат. Полный до конца артына чейин ачылат. Так, терезелер алынат, эшиктер алынат. Андан сырткары крышка багажник боюнча. Крышка багажник дагы алынат полностью. Ана мыногу терезеси дагы полный чечилет туугандар. Мынакей. Бул жерде болтторунан чечип эле алып коет. Ошондо жада калса мыногу жерлери дагы алынат. Мынакей. Полный ушу шестигранниктерден чечип алынат. Анан арты темир скелет эле калат. Көрдүңүздөр. Артында чоң сабвуфер бар. Багаж дагы жакшы эле. Көрүп атасыздар. Так, запаска баллону бар. Кыскасын айтканда, машина вообще бомба. Бул эшиктери дагы алынат. Мынакей. Кыскасын айтканда, мындай машина болуп калат да. Көрдүңүздөрбү? Үстүндө колонкасы. Пока бул машина боюнча түшүнүгүбүз барынча сиздерге көргөзөбүз, бирок машина мага аябай жакты. Азыр биз жүргөн жерлерде азыркы учурда жеңил машиналар чыгышы кыйын да. Өзүңүздөр жогоруда видеодо көрдүңүздөр. Мындай подъемдордо эле жүрөбүз да. Хотя бы бир буксовать этип койбойт, кичине буксовать этип койбойт. Жактан бирок анча деле билинбейт экен. Бирок машинанын ичинде отурсаң страшный эле болот экен. Коркунучтуу эле болот экен. Машина вообще бомба. Вообще бомба машина. Ар кандай бир өзүңүздөр көрдүңүздөр, биринчи, экинчи, үчүнчү попыткада ошо режимдерди коюп, анан аягында ошол типтроник менен чыктым. Бирге коюп алып туруп, газ пол и все болду. До конца чыгып кетти. Биздин изибиз да калып калыптыр. Та биз айылдан чыгып кеткенбиз. Биздин үйүбүз. Ошо биздин үйүбүз. Азыр мен дагы бир горка бар, ошол жака барайын деп атам. Мына жерде так, вообще бомба.
Буга чейинки видеодо көргөнүңүздөрдөй ушул Jeep Wrangler 2019 жылкы 2 объем турбо бензин 4 ВД туугандар. Производство Америка, американский и сборка Корея туугандар. Корея өлкөсүнөн чогултулган. Бул машинени буюрса биз өзүбүз алдырып, атайы ушу тест-драйв тартайлы деп сиздерге атайы ушундай тоо таштардын арасына кирип алып, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, сел ара. Бул жерден жаан жааганда кадимкидей ушул менин белимден келе тургандай сел кетет. Атайы ушундай тоо таштарга сынап көргөнү айдап чыктык. Буюрса бул машина боюнча мен ошол Бишкектен Лейлекке чейин айдап келдим. Машина плюс жагы дагы бар, минус жагы дагы бар экен. Минус жагын алгач айта кетсем, мен мына азыр сиздер көрүп турган баллон бул чисто тоо ташка ылайыкташтырылып коюлган баллон. Баягы протектору чоң-чоң. Бул асфальтка чыкканда 80ден ашкандан кийин мындай гудит эте берет экен, ышкыра берет мындай айтканда. Бул минус жагы. Эгер бир жактарга, алыс жактарга бара турган болсок, гражданский жөн эле беркинде обычный эле шинадан коюп, жерге чейин айдап барып, анан ондай тоо ташка ылайыкташтырылган протектору чоң дөңгөлөктөн орнотуп алып дальше кетсе болот экен. Анан пока минус жагын байкай элекмин. Бул машина боюнча биз кыргыздар, кыргызстандыктар көп маалыматыбыз жок. Бул жерде 2 объем турбо бензин 8-ступенчатый автомат коробка, 272 аттын күчү. Мисалы буга чейин 470-терди, 570-терди, 570-терди эле айдап көргөнбүз. Мотору 2 объем болгону менен муну бир айдап мындай сезип көрүш керек да. Рульга отуруп, подъемго, түз жерге, ылдыйышка, тоо ташка, анга, дөңгө, сайга айдап көргөндөн кийин анан может мага окшоп мненияңыздар өзгөрүлөт. Рубикон боюнча бул жерде азыр бул жактан подъемдон чыкканда обычный эле тегиз жолдо жүргөн скорость менен эле чыгып кеттик. Бул жерде өтө положениялары көп экен. Пониженный бар экен. 4 баллон тең блокировка кылып айдаса болот, анан крес кылып айдаса болот, анан арткы экөөнү иштетип айдаса болот. Кыскасын айтканда, кандай учурда кайсы положенияны коюп, кайсы учурдан чыгып кетсе болот, кыскасы бүт бар экен да. Азыр кеттик эми, буюрса баштайлы. Мына жер өзү жогоруда айткандай сел көп түшкөн аң дөң да. Мына биздин Кереге таш деген жер, азыр видеонун башында көргөнүңүздөр, бул Кереге таштан азыр трактор, анча тракторлор деле чыга албайт да. Бул вообще жөн эле чыгып келди да. Кеттик анда, бисмилла. Азыр мына жерден мына подъемды көрүп турасыздар. Бул жерден илгери анча-мынча тракторлар чыгып түшчү да. Мына подъемдон. Азыр ушул подъемдон чыгабыз буюрса. Жерде сел вообще алып кетиптир. Бир катар көрүп коеюнчу, эгер машина действительно өтө алса, өтөйлү, анан болбосо
чыгат. Жөн эле чыгат экен. Жарды караңыздар. Азыр ушул жер бир аз проблема да. Ушул жерден эле чыгып алсак, нар жагы эми билбейм. Нар жагында может монтип оюлуп калган болсо кайра түшкөнгө туура келет. Кеттик. Бул жерден мен мынтип ойлободум эле бирок. Эч кыйынчылыгы жок эле чыгып кетти. Полный, пониженный 4 баллон тең блокировкага коюп алдым эле. Эч нерсе билинген жок бул жерде. Вообще. Мен ойлойм биягы жөн эле чыгып кетебиз. Эң негизгиси ушул жер болчу. Кеттик эми до конца чыгып барайлы. Хотя бир буксовать этип койбоду, Бир буксовать этип койбоду, хотя бы элестет. Чыксаң чыгып кетет экенсиң момундай эмеден делечи. Мына жакта дагы яма бар экен. Же мына жерден эле бура койсом ба? Не кылайын? Не кылайын? Рисковать этпей эле коелу, Бул жерден рисковать этпей эле коелу туугандар. Бул яма азыр мен түшкөн жер, мисалы мен мындай түшүп көрөйүн. Хоба. Ушунча да. Yerden рисковать этпей эле коелу. Бисмилла. Бирок мындай айдап туруп все равно чыга албайсың да. Койгула, кеттик.
эмеге койгондо блокировка 4 баллон тең блокировка кылганда руль бир аз оорураак болуп калат экен. Ошол эле учурда разворот алышы да кыйын экен машина. Максимально барандай күчүнү топтойт экен да, момундай түйүлүп алат экен да. Монтип кыскасы. Мен ушул автобусту илгери окуучу кезимде айдайт элем да. Анан мына жерде сиздерге көрүнөбү, көрүнбөйбү, билинеби, билинбейби, камера жеткире албаса керек. Кичинекей эме бар, горка бар. Ушул жерден дагы азыр ар кайсы режим менен айдап көрөбүз. Биринчи 2 выды менен айдайлы. Ана 2 выды только аркасы. Блокировканы кошуп алабыз. Блокировка күйдү. Все, кеттик эми. Так. 4 выдыны кошуп алайлы. 2 выды менен окшошподу. 4 выды авто. Так. Блокировкалар өчүк. Арткы блокировканы кошобуз. Жок. Алдыңкы блокировканы да кошобуз. Антизаносты өчүрөбүз. Так, пониженный менен эми. Пониженный менен максимально блокировка. Алдыңкы блокировка. Антизаносты өчүрөбүз. Все, кеттик. Все, теперь кеттик. Блокировка, алдыңкы блокировка. Блокировканы 4 тең кошкондо вообще мындай түйүлүп алат экен да. Мындай эмелер бар го. Каттык балдар бар го, мындай катып. Эми спортсмендерге сөз жок баарына. Же спортсмен эмес, же алкаш эмес эмелер бар го. Балдар могун түйүлүп алгандар. Ошондой эле экен да, монтип эле чыгып кетет экен. Жакшы, туугандар, в общем, ушуну менен
Jeep Wrangler боюнча мен өтө мындай таң калуу эле эч нерсе айта албайм. Өзүңүздөр по факту көрдүңүздөр. Машина эмес, жол тандабасы эмес, ал жерден трактор чыга албаган жерден чыктык да. В общем, таң калыш менен эле, таң калган сезимдер менен эле кала бердим. Мындай максимально ушундай тоо таштарга, аң дөңдөргө рассчитанный машина экен. Аябай жакты. Буюрса, мындан кийин дагы колубуз бош болуп калса, ушул боюнча обзор тартканга тест-драйв дагы да тарта беребиз туугандар. Мунун баасыга кызыккандар өтө көп болду. Баасы 35 000 доллардын тегереги Кореядан алдырса болот. Заряженный мындай. Пробеги 50 000ден 70, 80, 100 000ге чейинки ушул Jeep Wrangler'ди 30-35 000 долларга чейин алдырса болот. Анан там эмелерине жараша кете берет. Бул жерде 2 объем, простой мотор, орто комплектация, анан көп деле баягындай баягы ходовой часть боюнча дагы стандартный эле заводской эле амортизатор, пружиналар турат. Мунун дагы заряженныйлары бар туугандар. Алары кымбат эле болот. Алар кыйла бийик болот. Амортизаторлар өзү эле 2000-3000 доллардан бир амортизатор ошондой турат. А пружиналары, в общем, айтпай эле коеюн. Эгер мындай ушундай алайын десеңиздер, ушундай алгым келет десеңиздер, ушул Rubicon 35 000 доллардын тегереги азыркы учурда келип атат. Бул да келгениге бир 10 күндүн жүзү болду. 10 күн боло элек. Биз алып эле, контейнерден түшүрүп эле, растаможка оформление кылып, буюрса ушул жака айдап келип сиздерге көргөзүп атабыз. Мощный машина экен. Кыскасын айтканда, мен буга чейинки видеодо айткандай, бул машинени мындай карагер десе, же болбосо бир башка аттар мындай бир аз сылыгыраак угулуп калат да. Кыскасын айтканда, айгыр да. Кап-кара айгыр. В общем, ошол. Машинеге вообще сөз жок.